Мына Баткен шаарында мына 25 жылдыгыбыз өтүп атат. Бул Кудайга шүгүр жакшы. Бирок шаардай кылып карашыбыз керек да мындан арычы. Мен 2 күндөн бери ушул жерде жүрөм, мына карап жүрүп атам, башка жагын карап атамын. Көп жерлерде мусор, арыктар тазаланган эмес. Баягы не деп коет, мындай бир нерселер эгилип, каралып, шаар катары каралган эмес. Ушулардын бардыгын эмнени жашырабыз биз, туурабы? Мактап эле отура бербестен бир кемчилигибизди дагы айтышыбыз керек. Мындан ары жергиликтүү бийлик органдары, губернатор, аким, мэр көрөдө ушул иштерди катуу колуңарга алгыла. Мына шаардын центринен өтүп кетип атсаң, ошол жердеги лотоктун ичи толо мусор. Эч ким тазалап койгон адам жок. Ошол жерди тазалаш үчүн акча керекпи? Акча керек эмес. Гыждан керек ичинде. Мына бизде ушинтип коет, билбейм силер ушуга түшүнөсүңөрбү? Жүрөктө мына жерде гыждан керек. Күйүш керек өзүнүн ишине. Күйүп ошол ишти аткарыш керек. Мамлекеттин ишине берилгендик менен кызмат кылыш керек. Элге берилгендик менен кызмат кылыш керек. Ошондо гана анан иш алдыга жүрөт. Анан лиш беле ошо отуруп 5 күн отурам, 10 күн отурам деп эле отура бербеш керек. Ушуну мындан ары Баткен облусунун бардык жетекчилери өз колуңарга алгыла. Мындан ары бардыгы мен өзүм текшерип карап жүрөм. Кече түнү менен мына басып келдим тигил Ылдый көчөдөн бери. Урматтуу эл журт, ушул маселелерди эмне үчүн биз айтып атабыз? Себеби мамлекетибиз мындан ары мындай элибиз, мына кыргыздар, кыргыз эл журт жакшы жашаганга укугубуз бар да, туурабы? Биз жакшы жашап, башка элдерге теңелип, башка элдердин алдында башыбызды көтөрүп жүргөнгө укугубуз бар. Ал эми бизге ошону жеткизген ким жеткизет? Бүгүнкү күндө бийлик ээлери жеткизет. Мурда биз ойлойт элек, ак бийликтегилер эмне үчүн иштебейт? Бийлик колго келгенде биз мондай кылып берет элек деп ойлойт элек. Мына азыр бийлик колубузда турат, иштегиле ушуну. Иштегиле. Кимдир бирөө иштебей турган болсо, же начар иштей турган болсо, чара көрүлөт. Муну дагы эстен чыгарбаңыздар. Урматтуу эл журт, мен бир аз майрамдын алдында туура эмес сүйлөп койсом капа болбойсуздар. Бирок ушундай маалда айтпасаң качан айтасың? Анан бири-бирибизди алдап, бири-бирибизди коргоп эле жүрө бербестен. Мындан ары эми Баткен облусу өнүгөт, шаар болот. Мына могул жерлерде 12 этаждан үйлөр турат. Тимеле зыңкыйып. Жанагы Москвадагы үйлөр ушул жерде болот. Бишкектеги үйлөр ушул жерде болот. Баткенде. Эл журттун баары кайтып келет. Мына ушул үйлөрдү курабыз дегенде башында келип мен облат администрацияда чогулуш өткүзүп, баарына тапшырма берип кеткен мындан 2 ай мурда. Бирок курайлы десек, чакырып, үй курайлы, жер бергиле десек, жер жок дейт. Кандай жер жок? Ушундай жер жок дейт. Баткенде жер жок. Бербейбиз. Каяка барып курсаңар, ошака барып кургула дейт. Анан ошондон мен силерге жер таба берем деп туруп, издеп мына жерлерди таптык. Дагы табабыз жерлерди. Иштетилбеген, туура эмес приватизация кылган жерлердин баарын алабыз дагы мамлекетке өткүзүп беребиз. Так. Бир адам 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, 10 гектарды басып жатып, ал эми калган эл журтка 4 сотуктан жер тийбеген, бул эмне деген акыйкатсыздык? Ушул акыйкатсыздыктын бардыгын жоёбуз. Кудай кааласа. Элибизге, моундай жөнөкөй адамдарга шарт түзүп беребиз. Ушул биздин урматтуу президентибиздин биздин алдыбызга койгон талабы ушул. Президенттин койгон тапшырмасын билесиздер, биз 100% аткарабыз. Рахмат баарыңыздарга.